Жалкоолукту кандай жеңсе болот? Биринчи тактап алайлы, жалкоолук бар, анан жалкоолук кылуу бар да. Мисалы жалкоолук деген эмне? Жалкоолук чарчоо да негизи. Чарчап бир нерсени кыла албай калышың. А бүгүн күч кубаты толуп турат, энергиясы толуп турат, каны кайнап турат, жегени букадай, өгүздөй, бирок жөн эле жаткан жигиттер бар. Бул жалкоолук кылуу деп аталат да. Жалкоолук айттык, чарчап бир нерсени кыла албай калуу. Ал эми жалкоолук кылуу бир нерсени артка түртүү. Мисалы үчүн понедельниктен кылам, эртең кылам, бүрүс күнү кылам, же кийинчерээк кылам, жашмын, эртең кылам. Айтор качанга чейин өзүңдү өзүң алдайсың, айтчы. Эртең деп, бүрүс күндө, понедельник деп, урматтуу мекендешим, бир нерсени баштоо үчүн, бир күчтүү ишти баштоо үчүн каалоо эле керек. Понедельник же эртең күнү күтүү керек эмес. Ошондой экен мен ушул нерседен чыгуунун жолдорун айтам. Эң биринчи жазуу. Ар бир нерсени иреттеп жазып кой. Бүгүнкү ишиңизди кылып бүттүңүз. Буну дагы түбөлүк өмүр бою жазып жүрбөйсүз. Ошол калыптанып калганга чейин. Эң бир нерсе качан сизге калыптанат? 20 күн кылсаңыз. 2 жума кылып койсоңуз ошол нерсе, мисалы үчүн жазып жүрөсүз. Эртең бүгүн кеч келдиңиз, иштериңиз бүттү, эртең күнү ишин жазып коесуз. Мына саат 10-да мисалы үчүн бир жерге барып калышым керек, 12-де дагы бир ишти кылып коюшум керек деп айтор ирети менен жазып коесуз. Экинчиси, ар дайым эмне иш кылбаңыз, бисмилла менен баштайсыз. Сөз түрдө бисмилла болбосо болбойт. Бисмилла билинбеген береке дегени да. Ошо ишиңиз да кантип бүткөнүн билбей каласыз. Анын үчүнчүсү өзүңүздү мажбурлоо. Билесизби, чоң энергия, мисалы үчүн айылдан шаарга келген студент өтө катуу окуй берем деп келет да. Бир ай окуйт, 2 ай окуйт, баягы тортту өтө чоң размерде, өтө чоң көлөмдө жеп алат дагы, көңүлү калып торту көргүсү келбей калат да. Ошол сыяктуу болуп калат. Дароо баштаганда күчтүү баштаба, аз-аздан башта. Пайгамбарыбыз аз кыл, өмүр бою кыл. Күн сайын уланган эң жакшы дейт да. Ошондуктан аз-аздан кылып күнүндөн, чуркаганда дагы чуркаган спортсмендер дароо батып чуркап кетпейт. Акырын чуркап 20, 30, 40, 50 кылып акырын кошуп кетет. Ошол сыяктуу урматтуу мекендешим, аз-аздан. Себеби сен 10 жыл, 20 жыл жалкоолук кылып келдиң, эми коккусаң күчтүү энергияны баштап берсең, ал дароо көңүлүңө тиет. Сен көндүрүшүң керек, өзүңдү нафсты алдашың керек, акырын чыгасың чокуга. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул 3 амал менен жалкоолуктан кутулуңуз. Жалкоолук кылуу башка, жалкоолук башка. Бул нерсенин да айырмасын билдиңиз. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, жалкоолуктан алыс болойдо. Жалкоолуктан, коркоктуктан, көрө албастыктан, ажиз болуп бир нерсени кыла албай калам дегенден, духу жоктуктан Кудай өзү сактасын. Аллага тобо келип башташ керек.